Байкем депутат болуп эле бизди унутуп калды. Баядан кийин атам катуу ооруп, Бакыт байкеме таарынып жатат. Жакшы. Отурбайт деп. Жок, рахмат, отурбайм. Сага эмне болду? Бакыт байке, үйгө барып эле коюңузчу. Неге? Атам сиз үчүн оорулуу болуп калды. Оорулуу? Ошон үчүн жумушка барбай атабы? Ой, жок, сизди күтүп атып. Элдин аябай эле ооруп калды. Инсульт. Я. Инсульт? Ооба. Бакыт байке, кетиңиз. Барбаңыз. Бакыт. Ата. Атасы ким болду? Ата. Ата. Мен ушунчалык адашып турмун. Саясатка баш отум менен аралашып алып. Бүгүн айткан сөзүмдү эртең унутуп коюп. Ата, мен акмак болуп турмун. Мен үчүн эл эмес, бийлик менен акча болчу. Эми сиздин сөздөрүңүздөн кийин баарын түшүндүм, ата. Мени кечирип коюңузчу. Мен бул спектакльде шайлоонун алдында эле көргөм. Эми баары бүткөндөн кийин менден эмне керек, балам? Ушинтип атамдын эле сабегин байкем айдап депутат болбой, айыл өкмөт болуп калды атамдын ордуна. Шаардагы үйлөрүн сатып, машинесин сатып, айылга мектеп салды, больница салып жатат. Партиясынан чыгып кеткен. Атам болсо бизди асмандан карап турат. Байкем эжине келбей калды го. Шайлоо бүтүп, мен баардыгын түшүндүм. Кыргызстан өзгөрүлсүн десек, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы.